Кылмыш кырсык окуялары, жол кыймылдарындагы кырдаал, мыйзамсыз фактылар жана паракорчулук менен криминал. Мунун бардыгы протокол программасында. Биз барабыз өзү. Жок, сүйлөштүм. Я камераны алгам. Биз келип кеткенден кийин өзгөрдү ошо? Мурунтан эле айтып атканбыз, ошо силерге келип кеткенден кийин өзгөрдү. Өзгөрдү, Аларга администрациясына өзүнчө биз көрсөтмө бергенбиз, бирок ал аткарылган жок. Бул жакта арабалар жыйылып турчу эле. Арабалар деле баягы күнү бүгүндө жыйылып турат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин Ош базарындагы эт базарындагы абал тууралуу, андагы тазалык маселеси боюнча эфир тартып чыгарганбыз. Ош базарда өзү негизи баштан тазалык болгон эмес, ирет дагы болгон эмес. Бул мисалы 500 сомдук этке акчасы жетпегенде чекте ошолор сиз мону сатып албайсыз өзүңүз. Чын сатып албайсыз. Чен коңуз ушуга. Жок, бул текшерүүдөн. Мисалы мен муну алмак эмесмин. Анан тиги ичектерди дагы көрүп атасыңар. Кызыл жайын болуп ошондо төбөлөнүп жатат. Жанагы кайда барсаң мамайдын көрүү деген сөз бар го? Ошондой эле. Бул жактын ичинде негизи эмне болчу эле? Бул жактын ичинде мусор бак коюлуп элек болсо, ушул жака салып турчу, анан булар коюлгандан кийин булар тартылгандан кийин мусорный бак коюп ушуга коюлгандар. Бул жак эмне? Батсаңыз. Бияқта болған газдар түшеді, тазалап берушілер. Ооба. Анан ичине алып кирип сатышат. Ушул жерден тазалашат экен да? Ушул жерден жуулат, бир сыйрат эске тартылып, анан ичине алып кирип сатышат. Жылкыныкы, карынык, артасы, казысы. Көрөсүң. Мүшөктөгүлөр эмне? Мүшөктөгүлөр ушул мына тартып атышат, бес менен ондай казылар. Ошо казылар мүшөк менен келеби? Казылар ичектерин эле алып келет мында, карындардын, каз эмес, карындар келет мында. Карындар, карындар. Мүшөк менен келет экен да? Өткөндө күзүндө кызыл мүшөк менен келчү, Өткөндө ал берки нардынан деги алар келбей калды уже. Келбей калды. Эмне? Себеби мындай немеге салдырып келип атабыз, бочкаларга. Өзүнчө бөлдүрүп. Жанагы пластмассовый бочкалар бар ошолорго. Көрсөк болобу ошолорду? Алар өзлөрү алып кетет да, биз бул жерде калбайт. Анан алып кетип төгүп берип силерге аңкар кетип калса. Алып кетет, ливери менен ошол. Ошол баягы Кытайдын мүшөгүнө салбай, Кытайдын мүшөгүнө салбай ошо азырдан ошо биз келип кеткенден кийин өзгөрдү ошо. Мурунтан эле айтып атканбыз, ошо силерге келип кеткенден кийин өзгөрдү. Өзгөрдү, албетте жакшы жетишкендик. Бул жакта ич агарындар, жылкынын ич агарындары. Жылкынын ич агарындары мүшөктөрү салып анан ичине алып келет. Тияктан деле бир сыйра жуулат, эми бул жерден бешке тартып. Түшүнүктүү. Бул жакта арабалар жыйылып турчу эле. Арабалар деле баягы күнү бүгүндө жыйылып турат экен. Арабалар мына бул жакта экен. Биякталарды ремонттоп аткансыңар, чыгарып айтабыз, линолеум алып, салып. Себеп? Баягы силер келип тартып кеткенден кийин булар эртең менен чыкпайт. Биз бирден разрешение алып, линолеум салып андайын анан чыгат. Линолеум? Өздөрү линолеум алып келеби? Өздөрү алып. Молбу? Шуну айтып атасызбы линолеум деп? Молму? Жок, мына момдай болчу, кээ бирөө урушуп кетти, кээ бирөө алып кетип атат ушуну. Сындырып, неме талкалап атат деп. Баягы катуу суук болбоду. 2-3 күн ошондо жарылып калып атат, атак мындай таза линолеумду. Ушундайга салдырып атасыңарбы? Жуудуруп анан чыгарып атабыз. Эми азыркы күндө баягы биз жогоруда айтып аттык беле, ошо арабалар боюнча дагы таза эмес боюнчачы. Анан бул жактын да кызматкерлердин бири айткан, эми араба ташыбаганда эмнеге ташыйбыз деп. Туура, араба ташыбаганда эмнеге ташыйт, бирок бир аз тазараак болсо деп айтканбыз. Анан азыр атайын линолеумдерди салдырып атабыз деп жатышат. Бирок мен бул жерден арабалардын арасынан бир экөөнөн эле линолеум көрдүм. Башкасын көргөн жокмун. Буруп койсоң. Бул жакта эмне бар? Бияк холодильник өзүнүкү. Холодильник? Кандай холодильник? Эткеби? Астында кеттер калып калса ошо калса. Азыр ошол жакта эттер барбы? Бул балдарды холодильник менен жагып кеткен ошо. Көрсөк болобу? Ишин тазалыгы эмесин.
Бизде неме бул администрацияга карайт. Администрацияга карайт, администрациядан сурасак болот экен да. Тиги баягы достор биз өткөндө келгенде дагы тазалык маселеси боюнча, шыпырылбаганды боюнча дагы бир сыйран өтпөдүк беле, айтып өтпөдүк беле. Алындай көрүнүшү дагы деле бар окшойт. Мисалы, достор көрсө тигине, тигил жакта баягы тамекинин калдыктарынан бери жатат да. Бул жак азыр биз кире турган жер бул эт базарынын азыркы чоң эт базары, Ош базардагы эң. Ушул жерден эттер элдерге, кардарларга сатылат. Бирок бул жактагы абал эми баягы стандарт салынган деп деле айтсак болот. Үстү башы жабылган, ар бир кызматкер өзүнүн тазалыгы үчүн өзү жооп берет. Эми кадимкилей эле көрүнүш да бул жерде. Дегенкиси негизи эт базары деген дал ушундай болуп, үстү башы жабылып, тазалык кармалып, ушундай болуш керек болчу. Биз өткөн эфирде сиздерге көрсөткөнбүз, ошо иче карындарды Кытай мүчөктөргө салып келип, таза эмес арабалар менен сүйрөп жана башка кылгандыгы боюнча. Мисалы, ошондой иш процессинде эле эшиктен эмес, ушул сыяктуу бир помещение Ош базарынын администрациясы деле бөлүп берсе, андай процесс деле болмок да. Эмнеге болбосун? Болдурса болот. Кырда чыгарасың. Биз барабыз өзү. Жок, сүйлөшкөн. Камераң алган. Мен бияк менен сүйлөштүм, аке, аласызбы? Мен бияк менен сүйлөштүм. Ким бул? Билбейм. Келип алдым. Биз мурда тартып кеткен кемчиликтерди кандай жол менен жолго келтирип, бүгүнкү күндөгү жана эртеңки койгон пландары жөнүндө биз менен бөлүшмөкчү. Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп. Анан биз баягы көргөнсүздөр да бул жакка келип тартып кеткенибизди. Анан ошондогу кемчиликтердин кайсылары жоюлду? Туура. Жана бул Ош базарынын администрациясына силер тараптан кандай сунуштар берилди? Ооба, өзүңүздөр баягы келип тартып кеткендеги кемчиликтер мына эттерди биринчи эле сиздерге көзүңүзгө урунган тачкаларда эттерди ошол тачкаларга үстүнө картон салып алып таш жүргөндө санитардык нормага жооп бербейт деп айтканбыз. Санитардык нормага жооп бербейт. Мына ошол боюнча ар бир ошол тачка ээси менен иш алып барып, тачканын үстүнө линолеум салынып, ал иш баягы алардын иш убактысы бүткөндөн кийин жуудуруп, тазалап, ага дагы дезинфекциялык каражаттарды да алдырганбыз. Мына ошолор менен дезинфекциялап туруп анан ордуларына коюп коет. Эртең менен кайрадан бир сыйра дагы сүрүп, анан этке ташыганга баягы шарты түзүлдү да. Мындан сырткары ошол эле тачка ээсине атайын фартуктар алдырылды. Бирдей формада баягы сиздердин кызмат тарабынан. Биздин кызмат тарабынан. Ош базарынын администрациясычы? Аларга администрациясына өзүнчө биз көрсөтмө бергенбиз, бирок ал аткарылган жок. Биз өзүбүздүн мына ветеринар кызмат тарабынан ушул иштер ордуна келди. Бул жактагы ветеринардык кызмат тагыраагы жеке тарапка тийиштүү болуп эсептелинет. Жылына 700 миңдин тегерегиндеги мындай айтканда салык төлөшөт экен. Андан сырткары айына Ош базарынын администрациясына 128 миң сом, 90 миңден 128 миң сомго чейинки мындай айтканда ижара акысын төлөшөт экен. Ошо менен иш алып барышат. Жана өткөндө биз көрсөткөн кемчиликтердин баарын жойгонго аракет кылдык деп ачык айрым айтышты. Ал тургай Бишкек шаардык ветеринардык жетекчисинен бери келип өзү түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Кандай да болсо ар бир иштин жыйынтыгы болуш керек. Ар бир иштин мындай жакшы жагына чечилген маселеси болуш керек. Бир тараптуу гана жамандоо же элге каралоо иретинде көрсөтүү дагы туура эмес. Биз ошол себептен сиздерге бардыгын так даана көрсөтүп, жана жыйынтыгы эмне болгону жөнүндө айтып бергенге аракет кылдык. Бирок анткени менен жана жогоруда өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, бул жактагы жетекчилик боюнча жетекчилик айтты, андай өзгөртүүлөр, андай жакшыртуулардын бардыгы бул чек эмес. Албетте бул Ош базарындагы эт базарынын аянты тардык кылат, жана дагы талаптардын көбүнө жооп бербейт деп ачык эле моюнуна алды. Аман туруңуздар.